Урматтуу өкмөттүн өкүлдөрү, сиздерде эки бир чоң тапшырма турат да мамлекет деңгээлинде. Бул коррупция менен күрөш жана экономикалык коопсуздук. Коррупциялык күрөш боюнча мына акыркы күндөрү биз байкап атабыз, аябай резонанс кылмыш иштерди козгоп атасыңар. Ошондо 906 кылмыш иш бар деп атасыздар, ошонун баарына ревизия жүргүзүп, ошонун аягына чейин чыксаңар. Экинчи маселе бул экономик коопсуздук боюнча. Мен мындай бир ойду айткым келет. Биздин ата мекен өндүрүшчүлөргө бир колдоо көрсөтсөңөр. Мына ЕАЭСке киргенден кийин бизге өтө чоң, мындай айтканда, орусча айтканда наплыв келип калды. Мыйзамсыз кирип аткан товарлардын чеги жок болуп калды Кыргызстанда. Канча деген акча Кыргызстанды тапкан биздин жарандарыбыз ошол акчасы кетип атат башка мамлекетке. Ошо ата мекен өндүрүүчүлөргө атаандаштык уюштуруп берсеңер. Ошол жагынан мен ойлойм, сиз мына тажрыйбалуу адамсыз, көптөн бери ушу системада иштегенсиз, ошол боюнча аябай жакшы мындай иштеп берет деп ишенем мен сизге. Кийинки маселе. Мен оюм боюнча, урматтуу депутаттар, мына возмещение деп айтып калды бул жерде. Возмещение болуш керек. Возмещение болуш керек. Балким эки градация кылыш керек. Эгерде бюджеттен бир кандай ущерб болуп зыян тартылган болсо, ошол башка процент коюш керек. Салыктан эгерде ким төлөбөгөн тапкан, ошол салыктан көбүрөөк болуш керек. 30 эмес 40% болушу мүмкүн. Ошол салыктан возмещение финполицияга келиш керек. Анткени бул системада азыр чоң күч, чоң теге милдет турат. Финансылык коопсуздук мойнунда турат. Экономикалык коопсуздук мойнунда турат. Жана коррупция менен күрөш мойнунда турат. Бул жерде мына ошон үчүн бул жерге шарт түзүп бериш керек. Материалдык техникалык базалар түзүп бериш керекпиз. Алардын айлыктарын көтөрүп бериш керекпиз. Мына ошондой эгерде шарттар түзүп берсек, ошондо анан кийин биз экономикалык коопсуздук, финансылык коопсуздук, коррупция күрөш ишине аягына чыгат деп эсептейм. Ошондуктан возмещение болуш керек деп ойлойм. Рахмат. Рахмат. Рахмат.